Саламатсыздарбы? Полония жосына құттараны қызушылар. Мен өзім огородында жүрем. Бұл жерде ушу біздің огородтың шетінде мындай канал бар. Су өтті. Шул жаққа құттараны тиккен. Жабан емес өсіп тұр. Қарағыла. 6-7 метрге өсіп тұр. Тексірезден кейін бұйыл. Айтып отам, мен март айында кесіп салғам. Жердің үстінен жерге жаққалып. Вот тексерез деп қойды, ошодан ушунчалык өстү. Полония жана құттараны кызушыларга мен айтып кетмекмин. Өзү тиксеңер баары эле жакшы өсө бербейт. Анча-мынчалары начарда өсүп калат. Анын ар кандай себептери бар экен. Карала, тигилер жакшы өсөт. Могул где-то 3 метрге эле өстү тексерезден кийин. Могул саргай вообще менен өсө албай жатат да. Ошондо тигилер менен, чоң полониялар менен могул куптарактар бир маалда тигилген. Бул эмне себептен өсө албай жатат? Бирден бир причинасы бул. Көпчүлүгү билип билбей тиги айтты, бул айтты. Сууну өтө жакшы көрөт экен, канал боюна тигиш керек экен деп, жоксо өспөйт экен деп сөз кыла беришет да. Сууну өтө жакшы көрбөйт. Мунун мындай өспөй жаткан себеби бул жак кылдыйыш. Бул жак кылдыйыш да, кылдый болуп калат. Тиги жак бийик жак. Анан бул жака огородду сугарганда мен 2 жумада бир суу коем. Огородду сугарганда могул жер нымдашып тура берет. Куттарактын алдыч постоянно ным болуп тура берет да. Өтө эле көп ным болсо тамыры чирип калат дагы, мынтип саргайып өсө албайт. Карагыла. А так тиги менен мына 6-7 метр өсө тигилер. Ошо менен бул да бирдей. Тигилген бир эле учурда тексирез болгон. Муну мен айтайын дегеним, сууну өтө эле көп жакшы көрбөйт. Эгерде сугарган болсоңор, жайдын күнү жумасына бир жолу жакшылап сугарып, ошондон кийин сууну жөн эле коюш керек. Алдын постоянно ным кылып, күнүгө чакалап суу куя берсеңер, тамыры чирип өспөй калат. Буга мисал катары мен бул ушу көчөттө жаңы келгенде 2 бажама берген, бир бажам жакшы өстүрдү, аз сугарып атып. Кийинки бажам күнүгө крандан суу куя берген экен. Баарын куратып, солутуп өстүрө албай койду. Могул куттарактарда ошонун себебинен карагыла. Бул жак айтып атпайбы, ылдыш ным болуп тура берет. Суу тээпчи. Ошого мына булар да саргайып өсө албай турат. Атак тигилер менен бирдей учурда тигилген.